Программабызды улантабыз. Бизге эфирге келген алгач ошо теле жаатындагы иштеген биздин кесиптештерибизди чакырганбыз. Журналисттер, алып баруучулар bizde бүгүн конокто Коомдук теле радио корпорациясынын кызматкерлери Мирхамит Токтогул уулу жана Шаахан Токтогул. Саламатсыздарбы? Кутланыңыздар менен майрамыңыздар кут болсун. Бирге болсун. Маанай жакшыбы? Абдан жакшы. Майрамдар. Эртеден баштап эле куттуктоолорду алып баштасаңыздар керек. Ооба. Же биздики алгач болду. Негизи баягы жакын адамдар эртең менен куттукташты, бирок баягы жалпы эл алдында сиздер биринчи сиздер куттуктасыздар. Куттуктайбыз, кесибиңиздерден баар табыңыздар, айтыңыздарчы экөөңүздөргө тең бир суроо. Экөөңүздөр тең жооп бериңиздер. Ушу теле жаатына эмнеден улам келип калдыңыздар? Кантип келип калдыңыздар? Бул негизи көп айтабыз. Журналистикада бул жүргөнүмө 10 жылдан ашып калды. Алгач радиодон баштагам, ушул Кыргыз радиосунда. Анан телеге келишимдин себеби ушул биздин продюсерибиз бар, Маданият тарых телеканалынын Назира Алы кызы деген. Ошо киши 2009-жылы биз бир чоң долбоор баштап, ошого алып баруучулук катарында чакырган. Ошодон бери баягы таш түшкөн жеринде оор болуп, ошо КТРКда иштеп калган ошол себептен. Жакшы. Мен деле ошол журналистика тармагында иштегениме 7-8 жыл болуп калыптыр. Биринчи ошол гезиттерде, журналдарда ошентип иштеп, анан азыр телеге келгениме бир 2 жылдын жүзү болуп калды. Айтсаңыздар, ошол эле гезит журнал деп калдыңыз, сиз радиодо деп калдыңыз. Айырмасы эмнеде баягы теле менен, анан кийин кайсынысы сиздерге жакыныраак? Себеби дегенде баары бир журналисттер баягы өзүнө деген тактап коюп алышат го. Мен телеге жакшы болот экенмин, же болбосо мен жакшы жазат экенмин деп, сиздерде кандай? Ачык эле айта берелимби? Жашыргандай. Тамаша, бул негизи ар бир тармак өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Башында мен радиодо ушул азыркы теледеги багыт менен тарыхый идеологиялык көрсөтүүлөр, уктуруулар менен чыккам да. Анан ал жакта көп нерсе үнгө, анан үнгө көп басым жасалат экен да радиодочу. Анан дикцияга. Анан деги эле ошол сүйлөп аткан адамдардын дагы речине көбүрөөк басым жасалат экен да. Ал эми теледе болсо көбүнчө картина, сүрөт. Ал үндү, ал сөзсүз түрдө сүрөт менен коштош керек экен да. Антпесе болбойт дегенде. Ошон үчүн экөөнүн тең өзгөчөлүгү бар го деп айтат элем да. Бирок телеге баягы көнүп калдык. Сизчи? Мен ошол гезит тармагында көп иштедим, анан өзүм маданий, адабий, руханий багытта көп жазчумун да. Анан мага жазган жан дүйнөмө жакын, теледен сүйлөгөн дагы жагат. Мен бирдей чуркай алам деп айта алам да, эки тараптан тең бирдей. Жакшы. Сиз айтып өтүңүзчү. Алгачкы эфирге чыкканыңыз. Эң алгачкы эфириңиз. Теле эфирге? Теле эфир. Негизи буга чейин баягы конок катары көп эле телеге чыгып жүрдүк. Өзүбүздүн бир коомдук уюмубуз бар. Азыр деле бар, ушул улуттук баалуулуктар багытында, салттуу маданият багытында. Анан өзүң баягы жоопкерчилик алып баруучу катары чыгып атканда кадыресе асман менен жердей айырмасы бар экен да. Анткени алып баруучулук деген сиздер жакшы билесиздер, баягы жон териң менен сезет экенсиң да жоопкерчиликтичи. Анан ошол жерде эл сүйлөп аткан эл, көрүп аткан эл, келген конок ошолордун баардыгын баягы шайкештирип, мындай бир түз алып келиш үчүн өтө чоң бир чыңалууда турат экенсиң. Ооба. Абдан чыңалууда турат. Ошондой чыңалуудан удам бир 150 килограммдык жүктү көтөргөндө эле 5 мүнөттүн ары бирок бир жагында эле чарчап калганда тердеп кетесиң да. Ошондой болгом мен. Алгачкы эфириңизчи? Кайсыл? Алгачкы эфир мен мындан ошо 2009-2010 жылдары КТРКдан Кыркууз деген санжыралык көрсөтүү алып чыккам. Кыргыздардын санжыралык өзгөчөлүгү, санжыралык урууларды алып чыкканбыз да. Ошол кезде ал бул тартылып алынган, жолсом запись көрсөтүү болчу. Бир эле стендапты бир жарым саат жазганбыз да. Болгон ал 1 эле мүнөттүк. Ошондой болгон. Болот. Сизчи? Алгачкы эфириңиз? Мен алгачкы эфирим Санат, жеке Санат телеканалында болду, ооба. 2000 канча? Былтыр мурдагы жыл го дейм. Унутуп калдым. Мен дагы аябай сүрдөгөм, ошо бул киши айтмакчы, биз дагы ошол бир стендапты бир канча убакытта жазганга туура келген да. Кыйналганбыз. Жакшы, анда азыр сиздерден музыкалык чыгарма дейбизби суранып өтсөк, андан да сырткары ырдайт экенсиздер дагы, сиз болсо комузду дагы чертет экенсиз. Бүгүн эскерте кетсек, биздин коногубуз эң алгачкы жолу эфирде комуз ойноп берет. Эксклюзив бир гана биздин 5-каналда эң алгачкы жолу. Майлан айындар деп эле баштап келди. Негизи отуруштарда кыргыз
баардык эле ырдайт, баардык эле ыр жазат дегендей. Ооба. Анан ушундай той топурларда, отуруштарда жакын санашкан адамдардын шернелерди ырдап калабыз. Анан өзгөчө комуз менен эфирге эл алдында такыр ырдап көргөн эмесмин. Анча мынча кечилик болсо кечиресиздер деген үмүттөмүн. Анда мен сиздерге элдик ырга айланып кеткен Муса атабыздын Данышманын ырдап берейин. Келиңиз. Atındı da yuğup alıstan, aylıngan çocuğumun barıştan. Aşıklığa yoktu cilim bir, an sayınmay mağa cabışkan, yehi cabışkan. Aman bolla kayda görgünçö, asıl geçe vurdum danışman. Azab elle kalbasa cürükte, arzıganlay jerdin tanışsam, yehi tanışsam. Kablarına yuğup alıstan, kalkından çocuğumun barıştan. Kapas ile kalbasa yürekte, halağanlay jerdin tanışsam, yehi tanışsam. Браво. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Азаматсыз. Бул кишини колдоп, коштоп сүрөчү болуп турам да. Жакшы экен. Рахмат. Чындап эле Кыргыздын үнү, Кыргыздын жүзү болуп, сонун чыгарманы аткарып бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиздерге. Кесип майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Силерди Сиздерди куттуктайбыз. майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул учурдан пайдаланып, жалпы теле кызматкерлерин, кесиптештерди майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге чоң рахмат. Ар дайым эле көрүшүп ушинтип баарлашып туралы. Сиздерге чоң рахмат. Келип туруңуздар дагы. Ийгиликтер менен башталсын.